Салам достор, бүгүн биз Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженердик факультетинде коноктобуз. Бизде болсо тамак аш инженердиги бөлүмүнүн кенже илимий кызматкери Айбек Бөдөшев тосуп алды. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Бүгүн чоң рахмат. Бүгүн биз эмне кылабыз? Ушул тууралуу маалымат айтып өтсөңүз. Бүгүн биз сиздерге, урматтуу көрөрмандар, жалпысынан эле баарыңызга белгилүү болгондой, биздин рациондо эң көп колдонулуучу ингредиенттердин бири un. Кантип алынат, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ооба, un менен биз бардык тамактар жасайбыз. Өзгөчө кыргыздары 5 бармакты дагы, нанды дагы, мантыны дагы, анан баарын чогуу жей беребиз го. Ошондуктан бул биздин жашообуздагы эң бир маанилүү продукт десек да болот. Эмнеден башталат un алуу процесси? Туура айтасыз. Алгач un деген баарыңызга белгилүү болгондой эле булар будай ундарынан, будай данынан алынат. Будай дандары өндүрүшкө келген соң, алгач алардын сапаты текшерилиш керек. Сапатын текшерүүдө будайга тиешелүү бир канча касиеттер изилденет. Бул биринчиси өлчөмдөрү боюнча будайларды карайбыз. Чоң, майда, анан кичине фракцияларга бөлөбүз. Мындан сырткары келгенде нымдуулугун карайбыз. Жана ошондой эле будайдын курамындагы бөтөн заттардын кармалышы. Бөтөн заттар деген бул башка бир нерселер аралашып кеткендегиси, э? Туура айтасыз. Будай өстүрүлүп жатканда, будай менен кошо талгада башка өсүмдүктөр өсүшү мүмкүн. Мындан сырткары будайды терип атканда анын арасында чөп, будайдын саманы, андан сырткары таш, чаң жана башка аралашмаларды биз бөтөн заттар деп атайбыз. Анан ошол бөтөн заттарды бөлүп алуу үчүн будайдын тазалыгын текшерүү максатында алгач келген будайдын партияларынан үлгүлөр алынат. Орточо үлгүлөр. Ал үлгүлөр анан ошол таштандылардын кармалышы боюнча атайын ноондай сыяктуу электер болот, ээлүү процесси. Ошол электерден ээленип, бөтөн заттардын кармалышы аныкталат. Будайды мунун ичине салып туруп ээлегенде бул чоң заводдордо мисалы кандай жүргүзүлөт? Аларда чоң электер болот же? Аларда биринчиден лабораториясында туура ушул сыяктуу электер болот. Кичинекей электер болот. Аякта ишчилер, лаборанттар лаборатория шартында ушул сыяктуу электер менен ээлеп бөлүшөт. Ал эми жанагы заводдорго будайлар тонналап келет да. Тонналаган будайдын арасындагы бөтөн заттарды бөлүш үчүн ар кандай жабдыктар, аппараттар колдонулат. Ошолордун жардамы менен гана бөлүү процесси жүргүзүлөт. Түшүнүктүү. Азыр биз анда ушул бөтөн заттарды алабыз, будайдын ичинен. Сиз алгач келгенде биринчи ушул тиешелүү куралдарыбыз болот. Ошолор менен мисалы кадимкидей эле белгилүү массада будай дандары салынып, анан биз бул жерде кадимкидей эле ээлөө процессин жүргүзүп, бөтөн заттардын кармалышын аныктайбыз. Албетте буну колго аныктасак да болот, жана ошондой эле атайын жабдыктар болот, ээлөөчү машиналар. Алындай жабдыктардын бири биздин лабораториябызда бар. Көрсөтүп кетсек болот, мынакей вибрациондук шейкер деп аталат. Бул система мындай курулат. Жана бул жакта ээлөө процесси жүргүзүлүп, биз будайдын курамындагы бөтөн заттарды бөлүп алсак болот. Мунун ичине будайды салгандан кийин өзү автоматтык түрдө ээлеп берет, э? Туура айтасыз. Бул жака үлгүлөр салынат, электер, ар кандай өткөрүмдүүлүктөгү электер турат. Булар деген сөзсүз түрдө бекитилип, анан иштегенде жандырганыбызда вибрация кылып, кадимкидей эле ээлөө процессин жүргүзүп баштайт. Азыр ээлесек болобу же? Алгач биздин эмеде планыбызда жок. Буну негизи майда фракциялар үчүн ылайыктуу. Un үчүн мисалы. Унду баягы сортторго бөлөбүз да. Ошол үчүн ылайыктуу майдаланган. Будай баягы өлчөмдөр чоң болгон үчүн муга өткөрүмдүүлүгү, баягы тешчелердин чоңдугу бир аз чоңураак болгон электер керектелет. Анда кол менен ээлеп туруп, андан кийинки процесстерди айтып берсеңиз. Ооба, мисалы ээлөө процесси жүргөн соң, тазаланган будайдын культураларын биз өзүнчө алабыз дагы. Мындан ары будай дандары чылоого берилет. Өндүрүштөрдө булар баягы будайлар катуу болот да. Ооба. Сиз мына кармап көрсөңүз, аябай катуу болот, э? Буларды майдалаш үчүн буларды кичине нымдандырыш керек. Чылоо процесси деген ошо нымдоо деп аталат. Чылоо нымдоо жүргүзгөндө будайлар биринчиден суда кычкылтек менен дем алып каныгат, экинчиден жууп тазаланат, анан үчүнчүдөн жумшарат. Жумшаргандан кийин буну майдалоо аябай эле жеңил. Жөнөкөй эле сууга чылап коюшат. Ошондой эле, биз билгендей эле. Биз кадимки эле биз ичүүчү суу менен алабыз, ошону колдонуп чылоо процессин жүргүзүшөт. Чылоо процессинен кийин кайра будайлар керектүү талапкага чейин кургатылат.
анан куратылгандан кийин майдалоого берилет. Эң негизгиси ун алуудагы майдалоо процесси ошого берилет. Менимче ошо майдалоо процессинде биздин аркабызда турган бул стенд жардамга келет. Бул эмне болгон стенд, ушул тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Туура айтасыз. Бул деген ушул буудай сыяктуу дан культуралардын касиеттерин окуп үйрөнүү жана ошондой эле буудайдан ун алууну биргелештүү окуткан стенд болуп эсептелинет. Arnfield компаниясыныкы. Бул жакта бир канча модулдардан турат, бир канча көнүгүүлөрдөн. Мисалы, бул жакта буудайлардын азыр кечиресиз, ага чейин мисалы айтып өтсөк, бул ошондой чоң эле заводдордо колдонулган жанагындай оборудованиялар дейбиз, ошонун кичинекей модели болот абы? Туура, ошонун кичи макети болот. Кичинекей. Бул атайын студенттерге көрсөтүп бериш үчүн, окутуш үчүн ушул жерге коюлган, Ооба. Бул жакта студенттер иштөө менен чоң ун өндүрүштөрүнө барганда туура ушул эле моделдин чоң өндүрүштүк масштабтагы абалындагы жабдыктар менен жолугушат, таанышат, анан алар үчүн баягы жаңылык болбойт. Ал жакта иштөө, анын иштөө принцибин түшүнө билүү кыйынчылык тудурбайт да. Жакшы, андан соң. Анда стенд иштетип көрөлү? Сөзсүз иштетип силерге демонстрация түрүндө көрөлү. Алгач биз айткандай тазаланган буудай культураларыбыз бул жака барабанду тегирмен деп аталат. Ушу барабанду тегирменге салынат. Биз бул жака салсак болот, мынакей. Так, бул жака буудай тазаланган буудай дандары салынгандан кийин майдалоо үчүн бизге таштар керектелет, атайын. Ал таштар мынакей бул жакта көрүп турасыздар. Атайын мындай тоолок формада, бети жылмаланган. Бул таштар тегирмендин ичинде кыймылга келүү менен ортодо турган буудайды жанчып, майдалап, натыйжада ун алынат. Сонго таштар дагы абдан жылмакай, топтоо болуп кеткен, көрүнөт экен. Муну бирден салабызбы? Көптөн деле салсак болот. Жардам бере берейин сизге. Макул. Негизи көбүрөөк салыш керек да. Канчалык көп болсо? Ошончолук баягы жакшы майдаланат, анан нормасы дагы бар. Салынды. Андан кийин биз сөзсүз түрдө буну оозу жалыш керек. Оозу жалды. Жалгандан кийин үлгүбүз даяр. Эми жандырабыз. Жана ошондой эле барабанга ылдамдыкты беришибиз керек. Азыр 9 ылдамдыкта болот, Ооба. Анан бул жакта баягы даңгыл-дуңгул үн чыгып атпайбы? Ооба. Өндүштө туура ушундай эле. Айыр майдалап аткан учурда тегирменде баягы үн ушундай болуп, мындан да катуу болуп, сүйлөшүп атканда баягы катуу сүйлөнөктөр келет. Ал жакта деле катуу үн чыгат экен, Ооба. Бул жакта азыр бизде дароо үн чыгарып беребиз, ушул жерден чыккандан кийин дароо эле. Же аны дагы кандайдыр бир процесстерин өткөрүш керек. Бул жакта ун аралашмасы деп койсок болот. Ун аралашмасы алынат. Сөйдөн ун болот, жакшы майдаланбаган дандар болушу мүмкүн. Ундагы ишинен биз көнүп калганбыз, ун деп атап. Негизи ундагы өлчөмдөрү боюнча бөлүнөт да. Майда, орто, анан ичине деп. Анан ошол өлчөмдөр боюнча биз ээлеп туруп анан ундарды сотко бөлүп алабыз. Түшүнүктүү. Азыр кайсы жактан бизге ун чыгат? Азыр бул жакта өзү негизи майдаланып бүткөндөн кийин биз кайра бул жака төгүп алабыз. Төгүлгөн унду анан ээлепке беребиз. Түшүнүктүү. Андан кийинки процесс эмне? Ээлеп бүткөндөн кийин упаковка болуп. Кечке күтөбүзбү? Бул деген майдалаш үчүн 1 сааттан ашык убакыт кетет. 1 сааттан. Именно ушул модельдики 1 саат убакыт кетет. 1,5 саат эми ушундай да. Биз будай көбүрөөк салып атпайбы? Негизи нормасы бар да. Будайга карата таштын нормасы болот. Ошону салсак, анан биздин будайлар мен айтып кетпедимби? Нундан иштетип, нундап баягы жумшаш керек да. Биз жумшаткан жок, ошон үчүн бул мындай майдалануусу жай начар болот да. Негизи нундап, анан кургатып туруп майдаласак, ошондо жакшы эме чыгат да. Унун көбүрөөк чыгат. Нундасак болмок деген да. Нундасак ал деле негизи нундоо процесси өзү кыска убакыт эмес. Ал 1 күндөн 3 суткага чейин болот. Ошондо 24-72 саат баягы будайдын анализин жүзүп атпайсызбы? Калып. Ошондо баштапкы нундулук өлчөнөт да. Анан ошого жараша канча
пайыз нымга чейин дагы нымдаш керек. Ошол чечилет да. Анан кээ бир будай сорттору нымды жакшы жутат, кээ бирлери начар жутат. Начар жуткандарды да көбүрөөк убакыт сууда кармаш керек да. Көбүрөөк убакыт кармайбыз, анан кийин кайра кургатып, анан кийин тегирменге беребиз да. Жакшы. Бизде 2 саат болуп калды. Азыр менимче ун даяр болду, себеп дегенде ак бир нерселер түшүп атат. Даяр болдубу? Ооба, бул жакта көрүп атасыз. Барабандын капталдарында айнекчелер баягы айнектер бар. Ошол жерден баягы майдалоо процессинин канча кайсы деңгээлге келип калганын көрсө болот. Бул жерден визуалдуу көрүнүп турат, ичинде ошо ун алынган. Ун алып даяр болуп калды. Процессти токтотсок болот. Келиңиз анда. Унду көрөлү. Өзүбүз жасап коелу. Так, ылдамдыгын кичине жайлатып өчүрүп алышыбыз керек алгач азыр. Керектүү позицияга жеткирип коеюн азыр. Капагын ачам. Жандырып. Так. Азыр ун төгүлөт да. Бул ун ушул идишке төгүлөт, э? Ооба. Таштар менен кошо төгүлөт. Ооба. Ундун арасында кээ бир будайдын дандары да калып калат экен, э? Ой, майдалоо баягы жакшы болбогон учурларда майдалоо толугу менен майдаланбайт, ошон үчүн тегирменде биринчилик анан экинчилик майдалоо деген бар да. Жакшы майдаланбагандар кайра ээленип, электен өтпөй калат, анан кайра майдалоого берилиш керек да. Түшүнүктүү. Бир таш калып ошо түшпөй атат. Бардык таштар түшүш керек ба ошондо? Негизи бардыгы түшсө жакшы. Келди. Түштү. Эң акыркысы. Так, көргөнүңүздөрдөй эле бул жакта бизде ун алынды. Таштардын беттериндеги ун калып калышы мүмкүн, бирок булар жылмакай болгон үчүн оңой менен сүрүлүп кайра тазаланат да. Муну бияка алып коебуз, э? Бул жака алынат. Ундун жасалышын биринчи жолу көрүп атам. Ун алуу процессин. Тагыраак айтканда. Мына бизде майдаланган ун аралашмасы деп койсок болот. Эмне үчүн аралашма дегенде, баягы биринчилик майдалап аткандан кийин бизде ундун арасында жакшы толугу менен майдаланбаган дандын же дан бөлчүлөр болушу мүмкүн. Могу сыяктуу, э? Ооба. Эми муну эмне кылабыз андан кийин? Мындан артык биз эмне кылышыбыз керек? Унду андан ары ээлөө процессине беребиз. Ээлөө процессинде унду биз өлчөмдөрүнө жараша бөлүү менен ар кандай сортторго бөлүп алабыз. Жогорку сорт, биринчи сорт, экинчи сорт деп бөлүп алабыз. Ошол тууралуу да кененирээк айтып берсеңиз, мисалы, мен жакшы түшүнбөйм да, ошо эмнеге биринчи сорт, эмнеге жогорку сорт. Мен аны деген түсүнөн деп ойлочумун. Жогорку сорттор бир аз агыраак болот, биринчи сорттор бир аз агыраак, күрөңүрөөк болот дегендей сыяктуу. Негизи бул илимий жактан айтканда эмне айырмачылыктар бар? Илимий жактан айтканда, туура айтасыз, биринчи эле айырмачылык түсүнөн болот. Жогорку сорттун ундарын билесиздер, баарыңыздар, аябай эле аппак болот. Экинчи сорт ак эле болот, ал эми биринчи сорт ак эле болот. Экинчи сорт баягы кичине өңү ак, анан баягы кичине мындай күңүртүрөөк түстө болот да. Экинчи сорттун андай түстө болушунун себеби, экинчи сорттун курамында майдалоо учурунда электин өткөрүмдүүлүгү чоңураак болот. Ошондуктан экинчи сортко баягы дандын сырткы оболочкасы дагы майдаланып кошулат. Экинчи сорттун бул артыкчылыгы болуп эсептелет деп ойлойм. Потому что баягы дандын негизги сырткы кабыгында аябай көп минералдар, анан витаминдер кармалат. Пайдалуу демек, э? Аябай пайдалуу. Ошондуктан экинчи сортту дагы мындай көпчүлүк адамдар ойлош керек, бул начар ун деп. Тескерисинче, ал баягы витаминдештирилген, минералдаштырган ун болуп эсептелет. Демек бул сапат тууралуу деле айтпайт турбайбы, биринчи сорт болушу же экинчи сорт болушу? Жок, сапат тууралуу айтат. Эми кондитердик азыктары үчүн белгилүү талаптар бар. Белгилүү сырьёолор гана баягы керектүү түз, өң, жыт, анан даамды бере алат да. Ошондуктан баягы кондитердик азыктарын өндүрүп атканда көбүн эсе дээрлик биринчи сорт, анан жогорку сорт ундары колдонуш керек. Экинчи сортто унду колдонсок, баягы өңү кап-кара, мисалы нан жасасак да өңү карараак болуп калат, мисалы печенье жасаса дагы өндөрү кара болот. Албетте мындай түс керектөөчүлөргө жагымсыз, анан ал продукцияны
кызыгышпайт алдындагы. Ошондон жогорку сортту колдонгонго аракет кылышат турбайбы? Ооба. Жакшы. Келиңиз анда муну электен өткөрөлү. Ооба, элөө үчүн мен жогоруда көрсөткөндөй вибрациондук шейкерибиз бар. Бул жака алгач ошо капкагы дагы алабыз. Мындан көрсөм болобу? Ооба. Аха. Мунун ичи мындай экен. Муну чыгара алайын, э? Ооба, чыгарсаңыз болот. Негизи көрүп атасыз. Эң биринчи эмеси өткөрүмдүүлүгү кичинекей болгондор тескерисинче эң астына туруш керек. Түшүнүктүү. Ошондон мынакей туура тизелик. Келиңиз. Топтогучу идиш. Эң астында болот да. Эң кичинекей тешиги. Капталдарында сөз нумерациясы болот. Мынакей бул жакта карасаңыз 350, 250 биринчи коюлат. Андан кийин 350 коюлат. Андан кийин биз карайбыз дагы бул жактан 500-түктү коюлат. 700-тү коебуз. Андан кийин 1 мм, андан кийин 2 мм. Ушул шейкер дедиңиз, э? Шейкер менен биз унду элесек канчанчы сортто ун чыгат? Бул менен элесек азыр арган эме кылсак болот. Негизи биринчи, анан экинчи сортко бөлүп алсак болот. Бөлүп алсак болот, э? Бөлүп алсак болот. Жакшы, келесин. Бул андан ары бул жака коюлат. Коюлгандан кийин алынган үлгүбүздү бул жака салабыз. Чоң заводдор тууралуу айтып атпайсызбы? Ундарды эми заводдор чыгарат да. Аларда ушундай эле нерсе, бирок чоң болот, э? Чоң модель. Аларда дагы электер туура ушундай вибрациондук абалда иштешет. Кадимкидей эле баягы титиретүү, артка алдыга жана ошондой эле өзүнүн огунда кыймылдоо аракет жасоо менен тиешелүү ундарды элешет. Мына көргөнүңүздөрдөй эле азыр башында унду көрүк салдык, э? Эң аягында көрсөңүздөр, бул электерде ун калбайт. Себебинде булардын өлчөмү майда болгон үчүн эң астына түшүп кетишет. Так ушинтип эленет. Так, капкагын жабабыздар. Капкагы жабылат, тыгыз коюлуш керек. Эки чекесинен бекитебиз буну. Катуу карматыш керек да. Себебинде вибрация учурунда чыгып кетпеш керек өзүнүн огунан. Даяр болду. Мынакей эми бул жактан биз мынакей шейкерди жандырабыз. Келип кармасаңыз болот. Вибрация болот да. Вибрация болот ооба. Ушундай эле болобу? Акырын эле болот экен. Эми бул лабораториялык болгон үчүн бунуку кичирээк. Ал эми өндүрүштө вибрациондук шейкер өз огунда аябай эле чоң кыймыл жасап көрүнүп турат. Бул канча мүнөт ушундай вибрация болот биздики азыр? Биздики болжолду бул ун болгондуктан болжолду 2 мүнөттүн ичинде уже эйленип калат да. 2 мүнөттө. Ага чейин келиңиз, менде дагы бир суроо бар эле да. Жанагы катуу сорттогу будайдан жасалган макарондор же болбосо жумшак сорттогу дегендер болот го. Ошолорду мен мисалы диета кармаган учурда катуу сорттогуларды жегиле деп айтышат. Мен экөөнүн айырмасын такыр түшүнгөн эмесмин да, балким сиз азыр түшүндүрүп бересиз, экөөнүндө кандай айырмасы бар? Анан чын эле ошо катуу сорттогу будайдан жасалган макарондорду жеген пайдалуубу? Туура айтасыз. Будайлар негизилер булар сорту боюнча жумшак, анан катуу деп бөлүнөт экиге. Биринчисинен булардын баягы биологиялык өзгөчөлүгү деп койсок болот, баягы өсүү абалына карата жумшак сорттогу будайлар жылуу шарттарда, мисалы жай айларында бышып жетилет. Ал эми катуу сорттогу будайларды температура өзгөрүүлөргө карабастан кечкүстө дагы жыйнап алса болот, түшүп албайт. Экинчиден алардын химиялык курамы боюнча аныкталат. Химиялык курамы дегенде будайда ун алынып аткандан кийин мундагы эң негизги белоктун бири бул клейковина да. Клейковина жана ошол сыяктуу курамдагы ингредиенттер эсептелет. Клейковинанын кармалышы өтө маанилүү. Ал клейковина деген баягы камыр жазып аткан учурда ундун ичинде баягы көп структураны кармап калуу мүмкүнчүлүктү ошол белок берет да. Анан баягы макарон алыстарды катуу сорттогу ундардан жасап жаткан себеби алардын структурасын форма берүү өзгөчөлүгүнө байланыштуу химиялык курамы именно ошол катуу сорттогу дандар гана ылайыктуу келет. Билесиздер, макарондор ар кандай формада болот. Спираль формасында болот, перья формасында, тамгалар формасында болгондор бар, спагеттилер бар, рожкилер бар, вермишельдер бар. Буларга форма берүү масатында ошол катуу сорттогу будайлар колдонулат. Пайдалуу ошол үчүн эле жумшак сорттогудан жасалганга караганда? Негизи эки сорт тең эле пайдалуу. Ал болгон адамдын жаш өзгөчөлүгүнө каралыш керек биринчиден. Экинчиден адамдын жаш образына каралыш керек. Баягы дайыма активдүү кыймылдабы, же болбосо офисте кыймылсыз абалда отурабы. Кыймылсыздар ошондо катууну жеш керекпи? Негизинен кыймылсыздар анан эме деп кыймылдабандар деп айтпайбыз. Негизи баягы рацион адамдын физиологиялык өзгөчөлүгүнө керектүүбүздүн жараша да бул үчүн. Мисалы сиз
азыркы учурда эгерде витамин, минералдарга муктаждыгыңыз болсо, сиз белгилүү бир продукцияны жегенге аракеттенесиз. Бирок ошол учурда организмиңизге башка ингредиенттердин басымдуулук, башка тамак аштын катышы азыраак болушу мүмкүн. Бирок убакыттын өтүшү менен сиз тескерисинче майлуу өнүгөрүк жешиңиз мүмкүн. Ал менен мөмө жашыл жемиштерди азыраак жешиңиз мүмкүн. Ошол сыяктуу да. Жаш кезде биз май көп жейбиз го. Картайганда май болбойт деп рационго карата, ден соолукка карата жебей калышат. Ошол сыяктуу да. Түшүнүктүү. Бирок мен да түшүнгөн жокмун. Ушундай катуу сорттогуну жей берсе пайдалуураак жумшакка караганда. Пайдалуу эле. Ошону кайда өткөм да. Тиги бүтүп калды окшойт, Бүтүп калды. Буну деген азыр өчүрүк. Так. Бошотуп азыр көрсөңүз болот. Элем калды болуш керек. Бошотобуз. Так. Бүттү, биздики. Элем бүттү. Так, бул жакта көрсөңүздөр болот. Салыштырмалуу. Ундар бир аз бар экен, Ооба. Раз, азыраак. Сөйдөгөндө баягы майдаланууга жараша, өлчөмүнө жараша ар бир эликти кармап калат. Бул жакта майда ундар. Анан дагы майдалар бияка өттү. Анан эң баардык электен өткөндөрү мынтип эң түйүндөгү дишке чогулат. Мынакей. Биз бүгүн ушундай ун жасадык, Сон. Эмечи биз жанагы ундарды айтпадыңызбы, бөлүнөт депчи. Бир аз майдараак, андан өлчөм боюнча. Өлчөм боюнча. Ошону ушул жерден бөлүп алышат турбайбы, Ооба. Түшүнүктүү. Бул бир аз чоңураактар, буякта калыптыр, майдалар астына түшүптүр. Сонун. Эми бул унду биз же болбосо заводдор таңгактап, упаковкалап, башкача айтканда, анан сатууга жиберишет. Ушундайбы? Сатууга жиберүүнүн алдында кичине кампада сакташ керек. Кампада жетилүү процесси жүрөт. Жетилүү дегенде баягы ундун курамында пигменттер болот. Ошол пигменттер жетилүү учурунда ажырап, бизге жагымдуу мындай ак крем түстөгү унга жагымдуу ошол түстүү пигменттер берет. Анан баягы ундун курамындагы башка татаал бирикмелер дагы жетилүү учурунда ажырап, биздин организмге синтетикалык абалга келип калат да. Канча убакыт берилет ошо жетилүүгө? Негизи унду 3 жылга чейин сактаса болот. Бирок көпчүлүк ишканалар баягы рынокко жараша, анан баягы сырьё будайдын өзгөчөлүгүнө жараша орточо баягы 15-20 күндөн 1 айга чейин кармайт да, анан рынокко чыгып беришет. Сактоо боюнча да бир суроо жаралды негизи. Мунун дагы өзүнүн сактоо мөөнөтү бар да, мисалы сиз айтпадыңызбы 3 жыл деп. Андан ашып кетсе эмне болот? Андан ашып кетсе колдонбош керекпи, жебеш керекпи? Эми негизи бизде андай практикада болбойт болуш керек, 3 жылга чейин сактайт деген дээрлик да. Эми кээде болуп калса мен мисалы бир мешок ун алып үйүмө, негизи үйдөн эч нерсе деле жасабайм да, ун мененчи кээде деле манты жасабасам, нан деле жасалбайт да. Анан бир мешок меники калып деле калышы мүмкүн. 3 жылдан кийин ушундай жебей эле коюш керек. Ооба, туура айтасыз, жебей эле коюш керек. Себеби бунун курамындагы пайдалуу кошулмалар, бирикмелердин баардыгы тең ажырап, уже баягы организмге керектүү касиетин жоготот дагы, эч кандай пайдалуу апелдик пайда болбойт. Ошондуктан ал колдонууга болбойт. Жакшы, чоң рахмат сизге. Негизинен көп эле жакшы пайдалуу маалыматтарды ала алдык окшойт. Урматтуу көрөрмандар, биз эми биздин Кыргыз Түркман университетинин туризм факультетине барып, ушундай ун менен буюрса нан жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизди тосуп алып, унду кантип алыш керек экенин түшүндүрүп берген ошо Кыргыз Түркман университетинин тамак аш инженердиги бөлүмүнүн кенже илимий кызматкери Айбек агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса дагы сиздерге келип, ушундай кызыктуу процесстер бар болсо, анын баардыгын чагылдырып берүүгө даярбыз. Рахмат, чоң ишиңиздерге ийгилик.